Мейлихан эже биздин айылдын кадырлуу карыялары, мыкты байбичелеринен бири болчу. Эжекени бүгүн акыркы сапарга узатып жатып, эжекенин өмүр баяны, эжекенин басып өткөн жолу, жасаган иш аракеттери, эмгегине токтолуп кетпесек болбойт. Райымкулова Мейлихан өзү билимдүү үй бүлөдө тарбияланып өскөн. Атасы билимдүү, заманынын мыкты кызматкерлеринен бири болгон. Ошол үй бүлөдө тарбияланып, эмгектенгенди, аракетчилдикти, көпчүлүк, коомчулук, мамлекет үчүн кызмат кылуунун жол жоболорун жакшы үйрөнүп, бала күнүнөн бул нерсеге калыптанган. Жогорку билимдүү, башталгыч класстын мугалими болуп, эмгектенүү менен биргеликте Эчен деген балдарга билим жана тарбия берди. Өзүнүн аркасында жалаң окуткан окуучуларынын балдары, алардын неберелерин окутканга чейин эжекенин мүмкүнчүлүгү жетишти. Бүткүл өмүрүн, бүткүл тажрыйбасын, бүткүл жашоосун элдин балдарын окутуп тарбиялоого, аларга билим берүүгө күчүмөндүүлүк менен арнап келди. Райымкулова Мейлихан эжеке педагогикалык жамааттын ичинде зор кадыр-баркка ээ болчу. Ал өзүнөн кийинки жаштарга насаатчылык иштерди жасап, өзүнүн үлгүлүү мыкты жактары менен үлгү көрсөтүп, алардын чыныгы чыгаан мугалим болуп калыптанышына өзүнүн салымын кошуп келди. Мугалим эле эмес, жароокер жар, мыкты үй бүлөнүн ээси, бактылуу эне болду. Тарбиялап өстүргөн уул кыздарынын бардыгы жогорку билимдүүлөр. Турмуштан өз ордуларын табышты. Эл үчүн, журт үчүн, калай калк үчүн эмгектенип келе жатышат. Айылыбызда мыкты аялдардын бири дебедимби? Айылдын чебери дагы болду, узу дагы болду. Ошондой эле ар кандай жакшы ийгиликтердин баштоочусу дагы ушул Мейлихан эжеке болду. Айылдагы ак элечектер айымдардын катарында болуп, алар менен биргеликте көп иш-чараларды иш жүзүнө ашырып келди. Эжекебиз өзүнүн өрнөктүү өмүрү менен жаштарга, үй бүлөсүнө, уулуна, кыздарына, биздей курбалдаш эже сиңдилеринин бардыгына мыкты жактары менен үлгү боло алат деп, болуп келди деп толук нанымдуу, ишенимдүү айта алам. Эжекенин акыркы сапарга узатып жатып, аргасыздан, айласыздан кош деп айтууга аргасызбыз. Эжеке жаш кетти. 68 жаш деген бул байбичелик доорду сүрө турган мезгилдин алгачкы башталышы деп эсептеймин мен. Эжеке 68 жаш курагында бул жарычылык менен коштошуп кетип отурат. Аркасында калган уул кыздары үй бүлөсүнө жараткан жакшылыктарын ыроолосун. Эл арасында, журт арасында Мейлихан эжекенин ишин уланта тургандар, Мейлихан эженин жолун жолдой турган кыздар көп чыксын демекчимин. Cemaat Müslim, bardık alamda yaratkan Allah Subhanallah Teala'ga çeksiz alkış maktolar olsun. Adam zattı zulmattan nurga çıkargan, ekkünü resip olgan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın selamı, merimi, yakşılığı, hidayatı bura yolu olsun. Alhamdulillah. Mına alыс жақындан келген әр біріңіздерге Allah'ın береке, жақсылықтарды жазғандай болсын. Мына бүгін бұл ханаданда мұсибат, жоғалту болып. Бұл айтып келбейді. Мына ошондуктай бүгүнгү күнгө Райымкул кызы Мейлихан ажебизди акыркы сапарга узатып атабыз. Allah Kur'an'da külli nefsin zaiqat maktı деп айтылды да. Бұл дүниеге, бұл жашоого
bardığımız kelet ekenmiz. Bardığımız kelet. Biroq qanchaga chiqmayli o'lim sherbeti degan o'rnimiz. O'lim sherbetini ko'radi ekan. Mana shu Melkan abjamizning qilgan ishlarin, yaxshi amaldarin, o'shaga cheyin qilingan qo'mga qilingan yaxshi amaldarini shu aytganga muallim kollektivlari shu biraz bo'lsa dağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytganday altın erece mayitlarni o'liklarni ortidan jamon suylabgila o'zini xuddi hadisinde aytib o'tadi. Bizden ahiretga o'lgan odamni yaxshi jaqlarini, sifatlarini aytdilar. Jamon sifatlarini yashirgan. Bu bizden kılımdan kalgan altın erece. İslam'ın altın erecesi bo'ladi. Uşuğa taandık hazır. Uşul nerselerde biraz bolsa dağı yaxşılığını aytganga mana uşu menen birgişleşken 40 yıl birgişleşken muallimler biraz sizlerge uşu yaşosuga çeyinki amallarını aytib ötölü. Keleberinizler muallimler. Assalamu alaikum. Hurmatly qalay xalq. Bugun şu aylыбыз, tuğandarыбыз, urug tuğan şu çoң жоготууга учурап отурабыз. Эжебиздин акыркы сапарга узатып жатып, эжебиз жөнүндө кичине таржымалап айтууга уруксат этесиздер. Hurmatly айылдын тургундары, қалай халк. Бүгүн баарыбыз айылыбыздын ардагер айымы Райымқұлова Мейліханды ақырқы сапарға ұзату үшін чоғылып тұрабыз. Райымқұлова Мейліхан эже жөнүндө эмне деп сөз баштарында билбей Тағдырдың башқа салғанын көтөрүүгө пенденин кудурети жетпейт. Сиздер үчүн Мейліхан эженин өмүр таржымалына токтолмокчумун. Райымқұлова Мейліхан 1954-жылдын 15-майында ушул айылда төрөлгөн. Балалык күнү Кайоо сезимдери ушул айылдын көчөлөрүндө калган. Баштооч мектепти аяктап, Токтогул атында орто мектептен билим алып, жетилүү аттестатына ээ болгон. Бала күнүнөн эле ынтызар, аракетчил, эмгекчил кыз болуп бой жетет. Жалал Абад шаарында Александр Сергеевич Пушкин атындагы педагогикалык окуу жайынын башталгыч класстары бөлүмүнүн толук курсун бүтүрүп, ушул эле райондо эмгек жолун баштаган. Кийин Ош педагогикалык институтунун педагогика жана башталгыч класстар адистигин бүтүрүп, жогорку билимге ээ болгон. Райымқұлова Мейліхан Ажбек Юсупов атында орто мектепке эмгектенип, күчүн, билимин, энергиясын жаш жеткинчектерге арнап келди. Катардагы эле мугалим болбостон, чыгармачыл, жаңычыл, мыкты усулдарды өздөштүргөн кесип ээси катары таанылды. Райондук жана областтык түрдүү сынактарга катышып, байгелүү орундарды жылоолоп жүрдү. Өзүнүн базасында башталгыч класстын мугалимдеринин семинарын өткөрүп, жолдошу жана уул кыздары эжекенин демилгесин колдошуп, мектепте Райымқұлова Мейліхан атындагы башталгыч класстардын адабий окуу каанасын уюштурушту. Мугалимдер жамаатынын педагогикалык кеңешмесинин чечими менен Райымқұлова Мейліхан атындагы стипендия уюштурулуп, жеңүүчүлөргө Разаков Токторой абабыздын үй бүлөсүнүн атынан стипендиялар бүгүнгө чейин берилип келет. Эжекебиздин иш аракети, чыгармачылыгы, билиминин балдарга жугумдуулугу, насаатчылык иш жүргүзүү деңгээли эске алуу менен райондук билим берүү бөлүмүнүн, райондук мамлекеттик администрациянын, областтык мамлекеттик администрациянын ардак грамоталарына, баалуу сыйлыктарына ээ болуп келди. Эмгеги жогору бааланып, Кыргыз өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланды. Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн мыктысы, төш белгисинин ээси, мүнөзү жөнөкөй, кичипейил, ак чөлөк, жароокер, ыймандуу, мээримдүү инсан эле. Жолдошу Разак Токторбай абабыз экөө 3 уул, 5 кызды тарбиялап өстүрүштү. Алардын дээрлик көпчүлүгү жогорку билимдүү болушуп, түрдүү тармактарда эмгектенишүүдө. Райымқұлова Мейліхан Баатыр эне ардактуу эс алуу чыккандан кийин да
mugallimler jamatı menen tığız baylanışıp, жаштарга өзүнүн акыл насаат, кеп кеңештерин берип турду. Коомчулук менен, мугалимдер менен, окуучулар менен болгон байланышын токтоткон жок. Райымкулова Мейликан эжекенин о дүйнө сапар тарышы биздин педагогикалык жаамат үчүн, элибиз үчүн оор жоготуу болду. Урматтуу эжеке, жаткан жериңиз жайлуу, топурогуңуз торко болсун. Аргасынан кош эжеке, кош деп айтабыз. Кош эжеке. Анан азыркы сөз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Мейликан эжекебиздин окуткан агайы Эркибаев Мойдун агайга берилди. Урматтуу алайык калк. Бул мугалим агай айткандай чоң жоготуу учурадык. Мейликан чындыгында өтө жөнөкөй, кичипейил сылык сыпа адам эле. Мейликандын балалык кезинен бери билемин. Мейликан Икилекенин үйүндө чоңойгон жок. Биздин маалада чоңойгон. Сары кыз дейт элек биз аны. Сары кыз деп атайт элек. Кечели мектепти бүткөндөн кийин Мейликан окугонду. Ага чейин баардыгыбыз сары кыз деп атачубуз. Мейликан башталгыч классты бүтүп, Токтогулга баргандан кийин 5-класстан тартып 10-класска чейин окуттум. Абдан зейиндүү, абдан мыкты окуучу болчу. Мисалы үчүн ошол 10-класс бүтүп жатканда сочинениясына мен 5 деген баа койгом. Мунун өзү жөнөкөй баа эмес, анын билимин, ой жүгүртүүсүн эске алып коюлган баа. Тагдырдын насип экен, кийин чогуу иштеп калдык. Дамыл айтып атат, 40 жыл иштеген деп. Ошол 40 жыл иштеген ишинде, ошол 40 жылдын катарында анча-мынча гана үзүлгесем мен башка иштеген болбосо, ошол Юсупов атындагы мектепте иштедик, чогуу иштедик. Мейликан чыныгы педагог эле, сүйкүмдүү педагог эле. 40 жылда, ар бир 4 жылда бирден бүтүрүп аткан болсо, 40 жылда 10 жолу бүтүргөн болот. 10 жолу бүтүргөндө орто есеп менен 25 окуучу окуткан болсо, 250 балага тарбия берди Мейликан. 250 балага таалим тарбия берди. Башта баардык сабактарды башталгыч класс мугалимдери өздөрү сүрөт, чийүү, эмгек, дене тарбия, жеке гана окууга, есеп чыгарууга үйрөтпөстөн Мейликан жаңгы кесиптерге да үйрөткөн бар. Кудай насип кылган экен, кийин исламдын жолуна түшүп, мектепте иштеп окуп жүрсө, иштеп мугалим болуп иштеп жүрсө дагы Алланын жолун Кудайдын кудрети парзарын Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүн аткарууга киришти. Ушу иштеп жүргөндө агай тахажжуд намазын кандай окуйт деп сурап, тахажжуд намазынын эрежесин сураганда менен. Демек бул көп жыл болду ошого. Ошол 20 жылдан ашып калды. Ошондон бери исламдын жолунда жүргөн айым эле. Ал сүйкүмдүү апа, сүйкүмдүү тарбиячы, сүйкүмдүү жар эле. Кичипейил сылык жан эле. Алла Таала окуучуларга тарбия берди. Алланын жолунда болду. Кудуреттүү Аллахым Мейликандын жаткан жерин жайлуу болсун, акыретин абад кылсын. Алла Таала бул жакта тапкан сөбүшүн өзүнө шерик кылып, кыямат кайын күндөрүндө жаннатынан жай берсин. Кош Мейликан жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торко болсун, акыретин абад болсун. Алла Таала жаннатынан жай берсин. Азыркы сөздү сөз кесиптеши, курдашы Тойгелдиев Абжалла агайга. Урматтуу эл журт, биз бүгүн айылыбыздын эң бир ардактуу айым заты менен коштошуп отурабыз. Бул өзү элибизге да катуу тийди. Айрыкча Токтор аканын үй бүлөсү кам жутуп, кайгы тартып отурушат. Сабырыңарды сабыр кармаңыздар. Эми менен 1 жаш улуу болгону менен биз мектепте ушу мен дагы 30 жыл ашып, Мейликан менен чогуу иштешип, бири-бирибизди курдаш деп сыйлашып, чогуу эмгектендик. Мейликандын жакшы сапаттарынын баары айтылып өттү. Мен мына жерде бир мугалим жөнүндө имиш же уламыш дейбизби, ушундай бир нерсени айткым келип турат бул жерде. Бир мугалим ушу Мейликанга окшоп 60-40 жылдан ашык иштептир. Анан мез ичер суусу түгөнүп, акишта
bu alamdan ötüptür. Anam bayağı ilimde aytılganday dinde. Al jaka uçup barganda oşul adaşuudan bu başkadan bu şu tozakka düşüptür da. Anan keyin aparaganдар oşol jerdegi жан жөкөлдөрдүн барды кайта келиптир. Geçiresiz. Siz 40 yıldan aşık mektepte işlegen ekensiz. Eldin baldarını okutgan ekensiz. Kat savatın joğur ekensiz. Biz adaşıp sizde tozakap gelip alıpbız. Siz beyişke barışыңız gereken. Жүрүңүz biz menen dese, janagı bolboytmuş. Men uşul жерle bolatmaga. Uşul жерle layık dep. Nege biz sizi beyişke жетелеп atabız. Beyişke жүрүң dese takır bolboytmuş. Münçe tırışasız. Yürüng de atabız dep nimetse. Oşol menim mektepteki muallimdik kılıp жүрген kızmatım, iştegen tüyüşügüm, oşunçalыk tartkan azap tozoguma karaganda bul jer jakşı eken dep şu bargısı gelip eptir da. Bul jerden men aytqısım gelip atat. Bul jerde mektep muallimden emgegin oşunçalыk tüyüşügünün көп ekendigi. Em şındığındır muallimde tüyüşük ayabаңдай көп. Emi men oylayım. Бұл Мейлхан түзеле Құдайдан ашты сүйлөсүн 5-ке чыгат болуш керек. Анткен ал ушунчалык баатыр эне болуп, ошончо баланы тарбиялап өстүрдү. Балдарын билесиздер, айтпай кетпесе да болбойт. Мынабы кызы Гүлдөйдү билесиңер. Маданиятка кызмат кылып, республикага аты чыккан таанымал кыз болду. Нурбекти айтсак, бул элдин коопсуздугуна кызмат кылган полковникке чейин жетип олтурат. Janışta etsek eldin kızmatın kılıp, bu жерде eldin kızmatın kılıp жүрөт. Kelsinbek bolsa deputat bolup atat. Elge kızmat ötüp atat. Al эми kızlar bolsa айылыбыздын, районубуздун туш тарабында билөөлүү болушуp, мектептерде иштешип, алар дагы өз кызматын аткарып атат. Эми мен айтарым, эми ушунча жыл иштеп, элге кызматы сиңген Мейлхан эженин жөнүндө жакшы элестердин бардыгы элдин эсинде сакталат дейм. Кош, курдашым, Кудай Таала ушул жайыңы жаннаттан берсин. Кош. Азыркы сөздөршү бир туугана район болуп Садык эке. Урматтуу эл журт туугандар. Биз үй бүлөдө 8 бир туугандар. 5 уул, 3 кыз. Эң чоңу Жем Мейлхандар. Аккөңүл, кичипейин, жарокер, жакшы кыз болуп чоңойтtu bizi бардыгыбызды жетелеп жүрүп, көтөрүп жүрүп чоңойтtu. Андан кийин 10 классы бүттү, мектепти жакшы аяктады. Жаллабаттан окуду, Оштон окуду. Мугалимдик кесипти аркалады. Пенсияга чыккыча, пенсиядан кийин дагы мектепте жакшы мугалимдердин арасында жакшы кадыр баркка ээ болду. Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген мактоолорду алды. Отличник деген. Үй бүлөдө болсо Токтор Жизем экөө 8 баланы тарбиялады. Үй бүлөдө жарокер жар мээримдүү эне, сүйкүмдүү энеле, өтө жөнөкөй, өтө кичпейил, намазкөй адам эле. Бүгүн биздин үй бүлөбүзгө оор күн келип олтурат. Эми муну көтөрбөшкө эч кандай айла жок. Себеби Алла Таалага керек экен ушул жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө алып кетип атат. Bizimde deybiz. Allah Teala uşul öz mehrimini alsın, öz ırayımını alsın. Jatkan jeri jaylı toprağı torku olsun. Koş, Meylhan abca, jatkan jeriniz jaylı toprağınız torku, artıңыз gayrımdı olsun. Bizim жүрөгүбүздө, тугандарыңыздын жүрөгүндө, балдарыңыздын, кыздарыңыздын жүрөгүндө daim elesiniz естен çıkmayın. Koş abca, koş. Koş bolunuz. Tuğanda rahmat sizlerge. Azırkı söz uğulu Razak Nurbek. Yok. Takdirden buyruğu gel. Apamız alıp gitti. Bunu götürmüş ederiz yok. Sizlerge çok rahmat. Allah razı olsun.
Eğer de apamdan biliyorsunuzlardan qarız bolsaňyzlar, mağa gelesler, men teleymin. Eğer de apam bir ödün alasas bolsa, oşa Allah razı olsun. Sizlerge rahmat Eljurt. Razıyız sizlerge. Razıyız. Razıyız. Mitingde jyntykda menen koşaçyga Allah sizge jannattan jay bersin demekçiyiz. Bu yerde Avrupa'da söylegen cemaat ayavay jakşı meselelerdi aytdı. Demek dinimiz İslam ayal zatını koldogan. Oşanda ele en jogorku dengelge jettirgen. Din İslamga çeyin ayal zatı öte pas tabakada turgan. Öte oğur bolgan. Kızdı bolgan uy bile başın jerge salıp kötür albay, kötüge kalbay kaldı. Hatta öz kızlarını özleri jayga albay, koyuşkan. Tüyle. Astagfirullah, Kuday saktasın. Dinimiz İslam gelip, uşunday aruluktu, uşunday tazalıktu, uşunday berekeni verdi. Gerene bolgonday. Bul ayal zatı, bul jaşoga, mualim bolup geledi. Bekerinden aytpayt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beyiş, biz samagan beyiş. Enelerden astındadır. Mına uşunday berekeli, uşunday altın erecelerden dağı. Adam balası bardığız, ölöbüz. Ölgönden keyin bardık amaldar toktay. Bardık kitaplar, adamga berkitilgen kitaplar jağılap turganda. Jağılap. Biroq magaram üçelen nerseden sowap kelip turadi. Oşonun birincisi sadakatı jariyade. Bu tınbay, turgap, öndürday bolgan jariya sadaka. Bu kaysı? Banisa saluu, medrese saluu, mektep saluu, su çıgaruu, ata-enege hizmat kıluu, ata-enege hizmat kıluu, aksakaldarga hizmat kıluu, çoğunu silap kişilerini zat degen erece. Mına şunday ereceden, şunday kılıngan nerselerden el oşondan faydalanıp turgan sadakadan el faydalanıp tursa hiç kaçan toktobayt oşondan sowap kelip turadi. Ekinçisi ilim. Kaldırgan ilimden de ayttılar. Kaldırgan ilimden kom, jalpı kom, oşondan faydalanıp, jaşosuna faydalanıp tursa, ana oşondan sowap kelip turadi. Emi üçüncüsü, en uluk, en kerimetli bolgan, saliha, perzentler. Mına uşular, arkasından dua kıluvçu saliha perzentlerin dualarından sadaka kelip turadi. Albatta, Abceviz bu nerselerinin üstünde durdu. 40 yıl mugalim boldu, hazır aytdı. Oşanda ele şunca 11 balany östürüp çoğaytdı. Bardığını öz ordunda aytdı. Mına mümkün uşulardın berekesi menen Allah subhanallah taala biz çin söz aytıldı. Bu dünyada beşini yaratып aldı. Allah'ım dağım ne deyil, jatkan jeri jaylı, toprağı torku bolsun. Allah'ım özü vada kılgan Firdos beşlerden biri. Baldarına savur. Intımakçılık olsun. Allah'ım merim kanatına alganday olsun. Bir rahmetke. Emi, mına karız jönünde, şariatımızda, İslam'da her kanday nerseni Allah keçiriverer. Özü menen Allah'ın ortasındağı her kanday göğünde Allah keçirer. Allah ananday merim zat. Pendeni kıynarışın kalbay. Biro pende menen pendenin ortasındağı namne bola turgan bolsa uşul kalıp kalat eken kıyamatta. Su jügürbetti. Surak bolunbay kalınat eken. Oşonday bu tirgilikte, bu jaşoda. Ança munça bilip bilbey, esten çıkıp kalağı, biro jarında şu beresesi bolup kalat turgan bolsa, beresesi olup gitti. Mana eki güvemenen uşuga kelesizler, bu da kalata verir. Oşanda ele alasa bola turgan bolsa da uşuga gelir. Bir rahmetliler. Melkan Abceviz kanday adam ele. Kanday adam ele. Kanday adam ele. Allahu Akbar. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selam
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم